мына региондордо калкты турак жай боюнча камсыздоо боюнча жана ошондой эле мына ипотекалык турак жайларды куруу боюнча жана ошондой эле жаштарды жумуш менен камсыздоо боюнча негизинен региондордо кандай өнүктүрүү иши алдыга алып барасыздар, ушул боюнча айтып кетсеңиздер. Региондор боюнча мына быйыл эле 1 миллиард 600 миллион долларлык бир топ ишканалар ачылган жаңы. Ишкана ачылмайынча жумуш орунду туруктуу түзө албайбыз. Биз ошонун алкагында иштеп атабыз. Былтыр мына Караколго бердик элек 2 миллиард, Жалал Абадка бергенбиз 2 миллиард. Быйыл Токмок менен Кара Балтага 1 миллиарддан берип атабыз. Ипотечный компаниянын уставдык капиталын кескин түрдө көтөрүп, болгон финансылык ресурстун баарын ипотекалык компанияга жумшап атабыз. Биздин мигранттардагы, Кыргызстанда жашап аткан тургундардагы үйүбүз болсо, андан кийин калганы болот эле деген суроо талапты бизге койгондуктан азыр үйлөрдүн баарын, бүт чоңураак шаарлардын баарында ипотеканы баштайбыз. Баарына ал күч жетип, биз баарын жыргата атабыз дегенден алыспыз. Бирок 353 миң үй бүлөнү, үймөй кыдырып чыктык. Азыр сүрөткө тартып, баарын өзүбүздүн картотекага киргизип атабыз. Колунда жоктогуларга колубуздан келген бүт жардамдын баарын беребиз. Бирок жалпы 1 миллион 600, 1 миллион 500 миңге жакын үй бүлө бар, баарына тең жардам беребиз дегенден алыспыз. Биз аларга жумуш иштегенге, бизнеске шарттарды түзүп беребиз. Жанагы 353 миң үй бүлөнү мындан ары дагы колубуздан келгенче жардам берүүгө механизмдерди иштеп атабыз.